Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакыт күнүңүздөр менен сиздерге дайыма убада берип келгендей, кызык адам баяны дейбизби же кызыктуу адамдар дейбизби, сиздерге баардык жагынан үлгү боло турган агайларды, эжейлерди чакырып жолуктуруп, салтка айландырып келатабыз. Бүгүн дагы бир керемет эжебизди чакырдым. Үмүт Асанованы, окумуштуулар, мындайча айтканда чөйрөсү, академиктер, билимдүү, илимдүү мына ушул тармактагы адамдар, студенттер, кандидаттар, илимдин кандидаттары мына ушул тараптагы адамдар аябай жакшы билишет. Эжени кармаш өтө кыйын. Жакында эле бир топ жыл Африкада жүрүп келди. Анан келгенден кийин алгачкы күндөрдө ошо кокусунан чала калсам, эже биякта экен. Эже келиңиз, сиздин ушул баскан өмүр жолуңуз, сиздин ушул таалим тарбияңыз көптөгөн адамдарга үлгү, ошон үчүн келип бериңиз десем, эже эч каршы болбостон келди. Мындан 20 жыл мурун эженин бейнесин тарттым эле Замана студиясында иштеп жүргөндө. Мырзайым деген көрсөтүүбүз бар болчу, бирок баягы арманым аттын башында болуп калган эже. Баягы 10 мүнөт эле да коюшпады беле, билесизби? Тиги көп нерселер батпай ал жерден. Азыр техника өнүгүп жакшы болуп калбадыбы? Баарын электронный вариантта сактайт го, андай жок болуп, сиздин ошол кездеги айткандарыңыздын баарын кайра үстүнөн бастырып, андан кийинки көрсөтүүлөрдү даярдай берчү эмес белек. Ошентип аябай ичим күйүп калды эле. Анан бир убакыт келгенде ушул эжемди чакырсам деп жүргөм. Мынакей эже ошол убак саат келди. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Үмүт Асанова эжебиз философия илимдеринин доктору, профессор, көптөгөн эмгектерди ошол кыргыз тилинен англис тилине, бир топ тилдерге которуп жүргөн илимдүү, билимдүү эжебиз мына бүгүн сиздер менен жолукканы отурат. Эже кош келдиңиз. Сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Жакшы. Анан жана айтып кетпедик беже, Африкада жүрүп келди депчи. Ошондон баштайлычы биринчи. Африкага эмнеге барып калдыңыз? Мен баягы көрүнбөй калдым деген себебин айтайын деп аткам да. Рахмат Эльмирочка. Эмеде иштеп жүргөм, Манас университетинде. Жана коммуникация факультетинде профессор болуп, андан кийин философия бөлүмүнө которушкан. Анан эле кызымды ошол жака Лесотого ООН бар го, ООН. Мурчасы ООН, Бириккен Улуттар уюмунун ошол жерге офис жетекчилигине чакырышып, өтүп конкурстан. Анан 2 кичинекей кызы бар, анан мен англисче билем. Анан кыздары мектепке бара турган мезгил болчу. Кой деп анан тиги өзүмдүн коллегаларыма чай пай берип кетип атам, эми жакшы алгыла, 1 жылга деп кетип атпайм, отпускага чыгайын деп. Без содержания деп. Анан ошол жака барып калып калдым да, кантип калтырам кызымды. Иши укмуштай оор, татаал. Лесото деген Kingdom деп коет, Kingdom, королевство. Ал деген Түштүк Африкалык республиканын ичинде анклавындай болуп кичинекей бир тоолуу өлкө. Кадимкидей эле кыш-кыштай. Эми биякта жай болгондо, аякта кыш. Биякта кыш болгондо, аякта жай эле укмуш жай. Анан кыргыздарга окшош, таң калам да. Өңдөрү кыргыздарга окшош бекен. Өңдөрү эми кичине карараак, себеби канча жылдан бери эме болгондо кичине ассимиляция болушуп. Анан ошо биз түндүктөн келгенбиз деп айтып калат мугалимдерди, үйгө конокко чакырабыз балдардын эмелерин. Анан ошол жерде жүрүп калдык, бирок көп жерди көрдүк. Асел кызым ошол жака алып барып, тияк-бияка алып барып, Дурбан деген шаарды Африканын Индиялык шаары деп коет экен. Себеби ал жерде өмүр бою Махатма Ганди жашаган экен. Ошон үчүн индустар көп. Анан жанагы эмеге Кейптаун, эң баягы Африканын эң түбүндө. Кейптаунга келгенде бир укмуш Mountain Table деген тоосу бар, ошол жерге чыкканда эменен. Жана эменен асылган автобустар бар да, асылган асма. Барсаң кадимкидей тим эле шаар дайля кылып койгон бар. Ошол жерден караганда океан көрүнүп турат. Ошол жерден ары жагында Робин Гуд деген аралда баягы куш баягы Нелсон Мандела жаттыр 25 жыл. Нелсон Мандела. Карагыла. Анан Кейптаун укмуштай болгон шаарда эми. Ошентип тияк-бияка барып, Йоханнесбург. Ал жерде көп болдук. Неберелерибизди ошол жерге жана йога курстарына алып барып катыштырып и так далее.
Ошентип 3 жыл 4 жыл туруп калдым. Ал ошо жергиликтүү эле англис тилинде сүйлөйт бекен элечи? Мектеп англис тилинде да. American School деген Лесото, буларды коон жалаң эле англисче. Жергиликтүү элдерчи кандай? Жергиликтүү элдер англисчени аз эле билет албетте. Жана баягы билимдүүлөр алар англисче сүйлөшөт. Аз билет, бирок билет. Түштүк Африкалык республика 50 аябай өнүккөн өлкөлөргө кирет экен. Эми жолдорун карасаңар, шаарларын карасаңар, элди карасаңар, анан баягы эме болуп Нельсон Мандела эмеден чыккандачы, аябай сонун тиги өлкө кылып өнүктүргөн да. Ал кишинин тарыхын деле билебиз да. Укмуштай бир тарыхын окуп тимени таң каласың. Эч качан мындай эмеге барбаш керек. Чага бир жамандык кылган киши ошону жеткизем деп антпеш керек, анда өнүкпөйбүз деп. Себеби билбейм уктуңуздарбы же балдарыбыз, карап аткан балдар балким угаар жанагы эмеден чыккандачы, түрмөдөн чыкканда. Аны президент кылып шайлашат Нельсон Манделаны. Эми ушундай кыргызга окшогон болуп калган, ушундай чоң киши айткөл тимеде. Үмүт эже бекеринен сураган жокмун, себеби Африка тургай эже Американын штаттарын, Американын өзүн Вашингтондо, андан тышкары Турцияда, деги эле чет өлкөдө канча мамлекет болсо ошол мамлекеттин баарында барып келген, эл аралык долбоорлордо да иштеген. Ошон үчүн баягы англис тилин билгени үчүн эже мына ошентип тиги Африканы Африкадай, Американы Америкадай, Европаны Европадай кыдырып жүргөн, мындайча айтканда дүйнөнү түрөө кыдырып жүргөн эжелерибиздин бири. Ага себеп мына тилди билгендиги да. Анан эже мына сиздин өмүр баяныңызды окуп отурсам, 10дон ашык тилди эркин сүйлөйт экенсиз. Орус тили, кыргыз тили, Португалия тили дейт, Италия тили деп жүрөт де жакта. Дагы бир топ тилдер. Анан түрк тилин дагы эми түрк тилдүү элдер эми бири окшошко түшүнөбүз да. Өзбектерди, казактарды түшүнүп кете бересиз да эже. Тилди каяктан үйрөнүп жүрөсүз эже, мынча тилди? Элмирочка, тил эми мындай да. Мен мектепте окуп жүргөндө өзүм Барбулакта төрөлгөм. Барбулак мен Киндик каным тамган жер Барбулак окумуш, сонун жер. Барбулак бул кайсы жер? Барбулак бул Тоң районунда. Тоң районунда. Ооба, керемет жер. Керемет жер, тимеле Куш көлдүн жээги. Ошо жерде Барбулак деген жерде укмуштай болгон эмелер бар, жанагы суу, ысык суулар, санаториялар и так далее. Бирок аяка бирде бар элекмин. Ошо төрөлгөндөн кийин башка жакка кетип атайын, башка жерде иштеп, аз барабыз аяка, аз барып калдык. Анан 5-класста Кажысайда окуп калдым. 5-класста. Демек сиз айылдан деле кадимки айылдан деле чоңойгонсуз, Айылдан эле, айылдан окудум, айылдан эле. Барбулак айылынан төрөлдүм, бирок аяка жашаган деле жокпуз. Аз эле Маркизде жашадык кичине. Андан кийин атам, энем бияка келип, тиги Күнгөй жака. Ошол жакта иштеп калды. Анан мен окуумду Далинкадан бүттүм. Балыкчыдан окудум, тиги Далинкадан бүттүм. Мен айтайын дегени, ошо Кажысайда бияқта бир үйдүн себептери менен Кажысайга барып калдым, ошол жактан окуп калдым. 5-класста. Анан бир укмуш мугалимибиз бар болчу. Караңдарчы, мугалимдердин касиети кандай таасир этет мугалимдерге. Ал ушундай балдарга, окуучуларга ушундай жаракөр, ак көңүл, ачык, кең пейил бир Вера Ивановна, мен орусча мектепте окудум да. Анан орусча мектепте окуп, анан ал бул кыз кайдан кичинекей болуп алып англисче укмуш билет экен деп. Эми бул табигый нерсе, ким билет эми, балким мурку жашоолордо ошо тет Европаларда жүргөн болгондур. Биздин эмес мурку жашоолордо. Тилди ушунчалык жакшы көрүп эле андан ага себепкер жана мугалим болот экен да. Ушундай биз алып жүргөнү, жакшы көргөнү. Ошентип анан ал киши таң калып, откуда, кайдан ушу кыз англисче сонун билген. Үйдөгүлөр билсечи, тайынем тайкелерим билбейт, ким билет англисче. Сиз эле китептен үйрөндүңүз да, Китептен эле баягы мугалимдигин эмдеден окуп атып эле, өзүм жакшы көрүп эле ушундай эметип эле. Жакшы көргөн нерсе ушундай тез батат. Жакшы көрүп, аны мугалим дагы мынтип шыктандырып турса, мына азыркы мугалимдерге, азыркы балдарга ошол нерсе керек. Жакшы көрүү, балдарды сүйүү, анан шыктандырса, өзү да жакшы билсе сабакты алып барса, ошол сабакты сүйүп каласың. Далекада бир укмуш, бир кыздар, эгиз орус кыздар, Россиядан келген орус кыз берчи англис тилин. Ошентип эле ушинтип метип калган. Анан бир тилди жакшы билсең, уже вуздан болсо мен француз тилин абдан жакшы көрчүмүн. Мугалимибиз эми укмуш Надежда Петровна деген. Карап эле таң кала берчүмүн. Ай, какая обаятельность, какая очаровательность. Тилди кандай билет, өзүн алып жүргөнү дагы момуп деп эле мени жакшы көрчү. Жалаң 5. Ошо кайсы жогорку жайы болот?
Мен окууну бүткөнүм бул эле биздин национальный Улуттук университет. университет. Улуттук эле университет. Анда мугалимдер күчтүү болчу. Чет тил мугалимдер, орустар, еврейлер, немистер, анан кыздар дагы абдан тың бүткөн. Ушу биздин бүткөн жылдары жалаң кыргыздарды бүткөн, бүтүргөн эметирген, калтырган мугалим катары. Кимди тиги Райхан Отунбаева, Жээнбаева эң улуу эжеси да Розанын. Ал абдан укмуштай сонун билчү немис тилде. Эралиевдин кызы Зулайка, ал француз тилден. Мен болсо англис тилден. Анан дагы ким бар эле окушум тиги ким? Рима Абдыкеримова, Алмасал Абдыкеримова жазуучунун кызы. Ошондо бир Асанкулова Салима деген да кыз бар эле. Ошолор жакшы бүттү деп бизди биринчи жолу кыргыз кыздарды мугалимдикке калтырып койушкан. Ошондон биз Италиядан, Испаниядан берген бир кыз, бир келин бар эле. Оруспу, билбейм, улуту ким. Анан курсуна барып катышып, испан тилин үйрөнөйүн деп. Бир тилди жакшы билсе эле, алар роман тилдер, эмне тилдер да. Анан калгандары кете берет, жакшы көрүп. Мына француз тилин. Демек эчесизде жогорку окуу жайына өткөндө, бияка университетке өткөндө сизге тил үйрөнүү анча деле проблема болбоптур. Айтымыңызга караганда орус тилди айылдан орус мектептен окуп турсуз, бияка келип жанагындай тиги англис тили факультетинде окуп аны бүтүрүптүрсүз. Демек сизге оңойлуу болгон экен да. Муну айтып атканымдын себеби ошол учурларда эми сиз курактуулар дагы бүтүп атышты да. Бирок көпчүлүгү менен сүйлөшсөң аябай кыйналганбыз, тилге келгенде аябай кыйналганбыз деп айтышат. Ошол демек сиздин жанагы көп тилди билип калганыңызга балалык кезиңиздеги андан кийин университетте окуп жүргөнүңүз таасир эткен экен. Ошентип жүрүп эле вуздарда дагы мугалим болуп иштеп, көп жерлерде жанагынтип жүрүп эле анан кийин философ болуп атасыз да. Философ болуп анын жетекчиңиз Рахат Ачилова эже болуп атат. Эмне себептен, мисалы үчүн ошол англис тили боюнча мындай жеңилдетилген методикаларды иштеп чыксаңыз болмок, ушуну кеңейтип ошол мектептерде, мисалы үчүн мектептерде, жогорку окуу жайларда деп туруп өркүндөтүп кетсеңиз болот беле? Каяктан жүрүп анан кийин философияга адашып кетип калдыңыз? Адашканым туура болду да. Ооба. Адашкан Кудай Таалам өзү билет экен да, каяка эметерди. Ошо окууну бүткөн жылы мен дипломдук ишимди философиядан жазгам. Англис тилинде эң биринчи жолу ушу чет тил факультеттин тарыхында биринчи жолу философиядан англисче жактагам. Англис тилинде. Эми ал жөнөкөй эле иштер да, баягы жазма, азыркыдай компьютер жок, эмелер жок. Анан экинчи курста баягы ушу раматылык Асанбек Табалдиев деген кыйын киши болгон. Ал киши өзү социологиялык кружокту уюштурган ошондо. Социологиялык кружокту азыркы жанагы Кубанычбек ким ал азыр барып билбейм, Акушумбек Турганов, анан кийин Мокеев могу жерде университетте проектор болуп иштеди, Манас университетинде. Анда жаш балдар баарыбызды чогултуп, анан кийин ушу 3-3 курстан кийин эмеге алып барды, социологиялык изилдөө. Токтогул кесине өзүбүз прямо сурамжылап, анкетирование кылып, элдичи ал жерде жалаң ар кандай улуттун өкүлдөрү иштеген да Токтогул кесинде. 3-чү курстан кийин, элестетки 68-жылы. Анан ошентип өнүгүп, анан кийин ошондо Рахат эжеге Асанбек Табалдиевич айтыптыр, бир эмеде илимий эмеде чогулуп, өзүм бир доклад жасаган болушум керек, ажырашуу коомдук проблема. Ошондо 3-чү курста ажырашуу коомдук проблема катары англис, орус тилинде да. Анан ошондо сүйлөшүп, бул киши сураптым эле, таң кылам да, бул киши раматылык. Аябай ошондо угуп, карап, сурап, эми убакытсыз деле жокту убакыт. Бирок ошого карабай студенттерди өнүктүрүш керек, өстүрүш керек деп андан кийин анан ошо эсимде күлүп эле бир себептери айтып атсам, анан ошондой айткан экен Рахат эже. Жаңы эле келген Ленинградтан эмесин бүтүп жаттап, кандидаттыгын Рахат эже. Рахат эже айтты, ушу кишини, ушу кызды алып кал, мындан бир неме чыгат деп. Асанбек Табалдиевич. Анан ошентип анан баягы дипломдук ишимди жактап атам. Жактаганда баягы дагы бизде англис тилден Турсуналы Турдалиевич бар эле. Үмүт, 5ке жактасаң алып калам сени инфака деди. Анан 5ке жактадым да. Анан инфака мугалимдикке алып калышты. Мугалим болдук. Ал өзүнчө эле бир тарых. Бир орус киши бар болчу, 5 аял мугалим. 5 мугалимди алып, анан жаздырып, мына кантип саламдашыш керек, канча мүнөт бияка, канча мүнөт бияка иши кылып сабактын бүт баары мүнөттөп
жазылган, азыр андай жок да. Анан ошондон 3 жыл өткөндөн кийин анан Рахат эже мени чакырып алды, кафеге кел, бизде орун бар эми, бизге кел. Жетек эме философиядан сабак бересиң деп. Ошентип анан философиядан бияктан сабак берип калдым, өзүм жакшы көрчүмүн да аябай. Моминтип мени конспект жасачумун. Дагы эле турат момундай эмелер. Ошондой эже мынакей жана кандидат диссертацияңызды жактаганда темасы Ооба, межнациональные браки, смешанные браки деп китепте чыккан. Кыргызстан басмаканасынан да таппай калдым бүгүн. Ошону алып келейин деп таба албай калдым. Анан негизги проблема критический контент-анализ современных исследований смешанных браков болчу. Ушу эки улуттун, эки диндин, эки расалардын өкүлдөрүнүн ортосунда болгон үй бүлө кандайча проблемаларга дуушар болот. Азыр карасам өтө актуалдуу тема экен да, себеби дегенде могу глобализация деп атпайбызбы, ааламдашуу деп атпайбызбы. Ааламдашуудачы аябай канча адамдар келип, миграция тигибу, анан ар кандай улуттардын керек болсо расалардын өкүлдөрү тиги үйлөнүп калышпай жакшы көрүшүп бири-бирин. Анын артында эмне деген гана проблемалар бар. Өзгөчө балдар төрөлгөндө балдардын проблемасы чыгат экен. Ошондо ушул маселени чыгарып анан китеп кылып чыгаргам. Философия дегенде бул аң сезимдин өнүгүшү. Ал жеке эле баягы бир улутка тиешелүү эмес, бүт адамзатка тиешеси бар болуп атпайбы эже? Анан мындай алып караганда жана элдин арасында мындай деп айтылып калат да, мындай бир жакшы багытта же болбосо бир кандайдыр бир эмоция менен сүйлөп калсаң, өзүңчө философ болбочу. Эмне эле кыйын болуп атасың, өзүнчө эле философ болуп атат депчи. Ошондо деген эми бизгечи, биздин көрүүчүлөргө мындай жалпак эле тил менен айтып бериңиз, бул философия деген эмне? Философ болбочу деп, бул баягы мектептерде, вуздарда окуп атканда бир түшүнүлбөгөн бир кайсы бир турмуштан оолак болгон бир нерселерди айта берет, же бир адам түшүнбөйт, же түшүнбөгөн тил. Де ошондон улам улам балким философ болбочу деп калган, ким билет эми. Мен уштан калам да кийин бара англисчеде окуп жүрүп философиянын маңызын. Ушуга чейин деле биз баарыбыз жакшы түшүнбөйбүз. Албетте жаттап алып мындай филио бул сүйүү, софия бул даанышмандуулук. Демек философия даанышмандуулукту сүйүү деп айтып берсек болот, албетте. Мен англисче окуйм азыр лекцияны. Жалаң философиядан жалаң англис тилинде. Жанагы келген биякта студенттер бар да, индустар, Бангладеш, Пакистан и так далее. Анан философияны мисалы үчүн Пифагор айткан экен, бул музанын музасы деп. Платон айткан экен, бул dia delight. Dia delight деген эми бул ушундай жүрөгүмө жакын ажайыптуулук деген сөз. Кайсы бир ажайыптуулукту чагылдырган бир нерсе. Ал эми мындайына караганда албетте, эгерде мисалы үчүн биз айтсак, мына бул эми белгилүү нерсе да, бул китеп. Бул китеп деген сүйлөмдө философия жок. Ал эми мындай сүйлөмдө айтсак, китеп бул канча адамзаттын эмгегинин натыйжасы дегенде, ошондон трансценденция болуп, өйдөлөп, кайсы бир жалпылантуу деңгээлинде айтып атабыз. Ошо философия деген сөз жалпылантуу. Мисалы үчүн жакшы, бул адам жакшы дегенде да философия бар да. Ой, бул адам жаман деп койгон адам, бирөө айтып атса, тиги ал жалпылантып атат, эмне үчүн тиякта ушинтип өзүн көргөзгөн, ошол сөздөрдү сүйлөгөн эле, жаман депчи. Эми мындай бир эмеден айтканда. Ошон үчүн философия бул өмүр бою изилдене турган, өмүр бою ошону таба турган, маңызын биле турган бир илим. Бир жагынан илим, бир жагынан дүйнө тааным. Бир жагынан мировоззрение деп коебуз. Дүйнөнү түшүнүү, дүйнөнү аңдап билүү. Ал аңдап билүү деген өтө бир татаал нерсе да. Бул глобалдык түшүнүк турбайбы эже? Демек глобалдык түшүнүк экен, ал деген кичинекей эле бир нерсе эмес. Бүт болгон жер планетасы керек болсо, ошону башкарып аткан адамдар, саясат, бүт баары кирип кетет турбайбы? Философия менен байланыштуу, албетте философия. Бул кайсы бир адамдын оюнун өнүгүүсү да, ойломдун өнүгүүсү. Ойломдун кайсы бир деңгээли, ал деген ааламдай да адам баласы деле. Адам баласынын мээсинде мисалы үчүн канча триллиондогон нейрондор жатат. Ар бир нейрон канча менен байланышып атат, иш кылып жана Мичио Каку деген окумуш астрофизик бар азыр, япондук, Америкада жашаган. Ушундай сонун изилдейт. Азыр могу жылдыздарды карап анан кийин айтып атпайбы, ушу жылдыздарда, планеталарда кандай бири менен байланыш болуп атат. Андан да татаал адамдын мээси. Мына адамдын көзү.
Адам деген чоң бир табышмакта. Ааламда эле. Демек эже Боруке ар бир адам ошондо философ боло алабы? Же ал Албетте ар бир адам өзүнчөлүк философ да. философ болуш үчүн мындай аң сезими эң жогорку деңгээлде болуш керекпи ошондо? Андай эмес. Андай эмес. Мындай мен көп лекцияларымда айтам да. Керек болсо дыйканчы, дыйкан мына өмүрүнө лекция окуган эмес. Ал тетиги Ницше ким экен, Сартр ким экен, Маркс ким экен билген да жок ал. Бирок ал киши мына могу жерде кандай мезгилде айдын кандай фазасында качан кайсы эмени эметиш керек, эгиш керек. Анан качан аны сугарыш керек, качан жыйнаш керек деп ушул мунун баары тең философия да. Жерди сүйүү деген сөз ошол жана биз айтпайбыз акылмандуулукту сүйүү деп. Жерди сүйүү деген бул жөн эле сүйүү эмес, аны ошону иштетип, ошону бир нерсе чыгарып, балдарын багайын, тигинтейин, минтейин деген ушунда эле канча философия жатат. Биз антип албетте бөлсө болот, бөлүш керек албетте. Теоретикалык философия бар. Теоретикалык философияда бөлүнөт, мисалы үчүн экзистенциалдык философия, жашоонун маңызы деген философия боюнча кеткен илимпоздор булар экзистенциалист деп бөлөбүз эми, ким билет алар Хайдеггер экзистенциалист деп коебуз. Мартин Хайдеггер кыйын бир немец философту. Бирок андан сураса сиз эмне экзистенциалистсиз десе, мен түшүнбөйм бул терминди дейт. Болсо бирөөнү сен идеалистсиң десе, мен идеалист эмесмин дейт. А бирок бирөө жарым ошолорду үстүнөн изилдеп, иликтеп, анан кандай бир ярлык коет да, бул идеалист, бул материалист, бул деген тиги иррационалист турбайбы деп ошентип изилдеп аткан адамдар ошондой баа коет, ошондой бир ярлык коюп коет. Эми ал ар кимдин өзүнүн ыктыяры, өзүнүн укугу албетте. Азыр дүйнө ар кандай болуп атпайбы эже? Себеби сиз ошол бүт дүйнөнү кыдырып жүргөн адамсыз биринчиден. Ошол философия боюнча, глобалдык философия боюнча дагы, саясат боюнча дагы лекцияларды окуп жүрөсүз. Ошол эле Америкага, Англияга барып келдиңиз, эмне деген лекцияларды окупчу. Бияктагы эл аралык уюмдар менен дагы байланышыңыз болду. НАТОнун долбоорлору менен да иштештиңиз эже. Анан эмнеге момундай мисалы үчүн жакынкы чыгыш, ыракы чыгыштарда азыркы бүгүнкү күндө адамзат согуш болуп атпайбы эже? Дүйнөдө согуш болуп атат да. Баары эле ушу дүйнөгө болгон сүйүү, жаанышмандыкка болгон сүйүү жөнүндө кеп кылат. Бирок андан негизинде жанагы материалдык ресурстар жатат да. Азыр эмне үчүн могу бир эгемендүү бир Венесуэлага кол салып, анын президентин камап салды. Көп айдан бери аны шпиондоп, изилдеп атып, анан кийин качан кайсы мезгилде кай жерде болоорун билип, анан ошол жерге алып эле анан кийин алып кетти. Анын түбүндөчү жана Саддам Хусейнди эмне кылышты, Каддафини эмне кылышты карагыла, Афганистанды эмне болуп атат, баары жана материалдык жер ресурстар жатат. Жана ким Ницше айткандай, might is right. Might is right, күчтүү болсоң сен right деген сөз. Дүйнөнү башкарасың. Жок, сен туура, сен эмне, сен күчтүү болсоң, айтканың баары туура деген сөз да, жасаганың баары туура. Бул абдан чоң ирония, бирок турмуштун чындыгы ошол. Эмне үчүн дегенде алардын уже эмелери азайып баратат. Жер ресурстары, нефть, газ, мына. Яны ошону бир кандайдыр бир эме таап, тиги бир кандайдыр бир кандай десек бир себеп, как будто бы себеп тапкансып, повод тапкансып, анан кийин эптеп ошо жерин алып, ошонун ресурстарын алып коюш. Себеби философия деген философия, бирок философиянын негизинде дагы эми кайра дагы келебиз да марксисттик көз карашка. Маркстын көз карашында канчалык сонун ой жүргүзбөсөк дагы илим жөнүндө, идеялар жөнүндө, бирок анын түбүндө жатат жанагы экономикалык себептер. Эгерде ошол экономикалык ресурстар аз болсо, чектелген болсо, дефициттик бир деңгээлде болуп атса, ал уже тандай ойломдорду басып өзүнүн жолу менен кетет. Ааламдын сыры укмуш да. Ана адам деген ушинтип, ал эми билинген нерсе, баарыбыз эле билип атабыз. Адам абдан эле мына могу акчага, алдым жутум, расчет, өзүнүн бар материалдык бир жагын эле карап эле, аны жетүүгө ар кандай жолдор менен алдоо болобу, жана мошенничество деп айтат, зүтүп эле айланайын, эмне деген нерсе пайда болуп атат. Себеби дегенде биз капиталисттик өлкөдө жашап атабыз азыр. Фульбрайт деген ошол долбоордун үстүндө дагы эже жетектеп аттыңыз. Анын натыйжасында бүйүр топтору барып ошо тажрыйба топтоп келди. Ошондо билим жаатында эле болдубу эже бул
бардык тармактар Мен боюнча? айтып коеюн, бул эми Джордж Уильям Фулбрайт деген сенатор болгон. Сенатор, Америкада сенатор, баягы согуш бүткөндөчү. Эми элдин баары көп кырылды да. Көп кан болду, көп кырылды, көп түшүнбөстүктөн келди баары тең. Анан ошо жанагы тынчтыкка болгон умтулуу. Тынчтык керек илим үчүн. Илимди дагы тынчтык үчүн иштетиш керек. Тынчтык илим үчүн, илим тынчтык үчүн деген бир сонун долбоорлор болуп, анан ошол киши өзүнүн акчасын, анан жана Американын немелерин кайсы бир бюджетин бөлүп, азыр биз илимпоздорду колдойлук. Алар баары тең, ал кимдер колдойлук? Ошо англис тилди билген, жана илимий иштерин жактаган деп. Ал мурун эле бар экен. Биз Советтер Союзу кулаарда мурун башка өлкөлөрдө бар экен. Анан ким жакшынакай проекттерин жазып, анан ошентип катышып, анан англис тилин билип, анан эметем деп жакшы долбоор жазса, алар өткөндөр болгон экен бизден мурун Совет Союзунан тышкары өлкөлөрдө. Анан жана Советтер Союзу кулагандан кийин, мына бул бизде 93-жылы келди ушул программа. Эң биринчи болуп эле бизде англис тилден берген мугалимдер катышышты. Арасында Эрсалиева деген эжекебиз бар эле, Нарынкүл, ошол биринчи болду. Анан дагы бир экөөсү болду. 94-жылы проект уже коомдук илимдер боюнча биринчи болуп мен катышып, баарыбыз катыштык, көп эле тиги кандидат докторлор катышып, анан мени баягы жеңүүчү кылып, ошентип 95-жылы мен Америкага барып келдим, Фулбрайт боюнча. Анан Америкага барып келип, ошол жактан лекция окудум англис тили боюнча. Ошондо тим эле моментип изилдеп аткан мезгилим болчу да. Ичибизден боздоп, эмне үчүн биздин маданиятыбыз кулады. Биздин совет маданиятыбыз. Ал өзүнчө совет маданияты болгон да. Бир гана кыргыз маданияты, совет маданияты болуп кеткен, жуурулушуп кеткен да. Ошондо анан совет өлкөбүз эмне үчүн кулады экен деп, эмне себептен, эмне үчүн кече баары ушундай күчтүү өлкө анан эле деп атып эле дүргүүгө карасаң эле баягы сүйлөп аткан адамдар жок, кайда кетти. Анан ошонун баарын изилдеп, анан ошондон баштап анан эмете баштадым да. Ошол боюнча мен проект жазып, кризис советской культуры, причины и пути выхода деген проект боюнча англис тилинде анан мени тандап алып, ошо канча бир 10-15 адамдар катышкан, в том числе ошо Рахат эже катышып, анан англис тилиңер жакшы экен деп мени тандап алышкан. Тандап алыптыр да эми. Азыр эми аябай эле өнүгүп атат ал Фулбрайт программасы. Анан кийин келгенден кийин 2000-жылы мени Фулбрайт ассоциация боюнча президент кылып шайлашты. Анан бир 8-9 жыл бою президент болуп иштедим. Демек, бизде эл аралык байланыштар, эгерде англис тилин жакшы билсең, тилди билсең, ошол аалам сен үчүн мына жашыл жарыгын чачат экен дегенди дагы айткым келип атат. Анан ынтызарлык болуш керек, ошо умтулуу болуш керек. Зина Караева жөнүндө айтайын деп атам, бул өтө эмгекчил адам да. Ошо жана 80 кайсы жыл, 2002-жылы беле, 2001-жылы беле ошондо президент болчу, мени чакырып алышты. Выбор на Фулбрайт идет. Анан кийин барып, анан прекрасный проект у него был. Мурун 2-3 жыл өтпөй калган экен, анан проекти syllabus curriculum деп коет. Curriculum учебная программа. Кантип англис тили боюнча программаны түзүп, ошо кыргыз балдарга окутуш керек деген бир мындай жагынан караганда ушундай проблема экен да. Англисче сонун сүйлөп, сонун айтып, анан кийин өтпөдү. Ошо мурунку 2 жыл, 3 жыл бара албай жүргөн экен, тандалыш да кыйын болуп калбады кийин. Она прямо достойная, молодец она. Экөөбүз чогуу окуганбыз, менден бир класс кийин, бир курс кийин бүткөн. Анан аябай бир иштерман киши да, иштерман киши. Сиз бир топ китептерге дагы редактор болгон экенсиз. Ооба, анын арасында тиги биздин прозаик эжебиз, кыргыз эл жазуучусу Топчугүл Шайдуллаеванын дагы ошол гендер саясаты боюнча бир китебине редакторлук кылган экенсиз. Рахмат, аябай кунт коюп аткан турбайсыздар мени. Ооба, Мария Медилова. Булардын баары тең Рахат эженин мектебинен да. Эң биринчи мен защита кылгам Рахат эженин жетекчилигинде. Анан кечти, анан кийин ким? Жолборс Жоробеков, Мария Медилованын жолдошу, кандидаттык диссертациясы. Анан Мариям өзү кандидаттык диссертация. Анан кийин Топчугүл. Алардын эмгегинде баары мен немем бар. Эмгегим бар, так сказать, редактормун да мен орус тилинде. Эми азыр кантайсы болот, азыр кыргыз тилинде защита кылса болот. Анда бир гана орус тилде. Орус тилди көпчүлүк көп тил жакшы билбейт да.
орус тилди. Грамотность керек, ага ушундай сонун бир структуризациясы керек. Анан азыр болсо сонундор кыргызча жазса болот. Эми эже бул уякта жакшынакай бир китептериңиз турат. Китеп демекчи, Ушу боюнча мен докторлук диссертациямды жактагам. Мына философия образования деген англисчеде. Бул эми аябай жакшы китепти өзүм бир ушумден ушул Эмиль Молдобаев деген академияда иштечү. Ал кыйын этнограф, кыйын тарыхчы. Анан ал мага айтып атпайбы, Мümtaz Hanım, биякта отура береби, диссертацияңыз уже давно даяр. Күнүгө отуруп алып, бир сааттан эметсеңиз, иштесеңиз, кандай жакшы болот деп. Күнүгө, илимий ишим кылам десе, күнүгө отуруп алып, 1 сааттан кем эмес убакытты бөлүш керек жазгангачы. Ошондо акырын бүтөт. Мен ошондо 4 жерде иштегемин. Илимдер академиясында была директором Международный центра стандартизации и программ деген. КРСУда профессор болуп иштегем. Медакадемияда зав кафедра болуп иштегем. Философиянын анан ИМОП деген бар, ИМОП. Мына ушул мезгилимде ушул жакта иштеп, анан мунун да жазып, ушунумду да кечинде келип алып, 1 саат ушу Эмиль Молдобаев раматылык айткандай, убакыт кете берет экен, Мümtaz Hanım, жазыңыз күнүгө. Ошондой ушул китеп. Жалаң Кытайда чыккан, немеде Словакияда чыккан бар, Афинада чыккан бул кытайлык тилде. Мен айтайын дегеним, ушул китептердечи мен эмемдеметтим. Калыгулдун философиясын кыргызчага котордум. Англисчеге которуп. Ошонун боюнча макала жазып, ошол макалалар ушуга кетти. Мына Калыгулдун философиясы деп атпайсызбы? Мына бул жерде. Калыгул анын жеңи жок. Жеңи жок, анан калыгул бийөө. Мына ушулар философтор болгондой эже. Ар бир айткан философтор ошон үчүн бияка киргизгем да мен. Биздин табигый философиябыз бар. Биздин мынакей акындык философия. Бул эми акын дешет, бирок ичинде маңызы философияда, эмне жөнүндө? Адамдын адеби жөнүндө, адамдын маданияты жөнүндө, жасаган мамиле маданияты жөнүндө ушу немелерди салып койсом болмок экен. Бул жерде вот как раз жеңи жоктун эмесин аябай которгом, англисче которгом. Metaphysics of life in poetical philosophy жеңи жок. Мына метафизика, өмүр, поэтика, жеңи жоктун поэтикалык философиясындагы өмүр философиясы. Айтып бересиң, мына англис тилинде. Мына карагылачы. Мунун философиясын караңыздар. Жеңи жоктун философиясы. Ал жеңи жок эми укмуш да бул эмеде космическая философияда. Алам философиясы. Мына metaphysics of life in political philosophy Мümtaz Hanım деп турат. Бул жердечи 18,000 universe he created at once. 18,000 ааламды бир жараткан дегенчи. Эмесинде казалдар беле бу эмесинде. He created the light. Нурду жаратканчы. In the beginning of first, cold winter cloud, he made gray in color. The one who doesn't work, he made deprived of wealth. Ким эмгекти сүйбөсө, аны эмеден деген эмеси бар эмеспи? Байлыктан ажыраткан. Эмгектин негизинде байлык жатат деген. Эмгектенбесең байлыгың да жок деген ойда бул жерде. To let the universe to live, he created the sun. Му аалам жашаш үчүн ал деген күндү жараткан. To come in, to turn to the sun, he created the night. Кайра күнгө келиш үчүн ал деген түндү жараткан. Менин кайра башкача англисчеден кайра кыргызчага. Эми укмуш дейм. Биринчи жолу англисчеге которулуп чыккан. Англис тилине, эже кыргыз тилинен англис тилине котордуңуз, эже ошондо. Кыргыз тилден англис тилине которулат. Мümtaz Hanım, golden rules of communication revealing unity manifested in transcendence and immanence in Confucianism and Christianity. Это золотые правила. Алтын жоболор. Алтын жоболор ичинде ислам да бар. Ислам, христианство жана конфуцианизм, конфуцианстводагы алтын жоболор. Эмин бар жана имманентность, анан трансцендентность, анан имманентность жана трансцендентность. Эмнеде жанагы алтын жоболор. Кандай алып жүрүш керек адам? Алтын жоболордун баары бузулуп атпайбы? Алтын жоболор, golden rules деп коет. Бул исламдагы, конфуцианстводагы жана христианстводагы. Ушуну салыштырып, анан кытайлар окуйт да ушунун баарын. Ала тоонун эле койнунда, бар булакта окуп, кичинекей кезинде кыргыз кыздары менен балдары менен эле
дөңдөрдө, тоолордо жүгүрүп чуркап, чана тээп жүргөн эле биздин мына Кыргыздын кыздары кыйын деп Жакшы койсок айтып болот. атасың. Мынакей мындай ушундай журналдарга, эл аралык журналдарга чыгат деген эмне деген шумдук. Freedom and responsibility, также Kyrgyz traditional culture, кыргыз традициялык меданиятындагы эркиндик жана жоопкерчилик философиясы. Мына бул жерде. Кожо жаш келтирилген. Кожо жашта. Кожо жаштагы. Ана бул жерде болсо Арыстанбек бабамыздын Арыстанбек Буйлашевдин эмесинен чыгарган Lessons of Wisdom, уроки мудрости, насааттар. Ушунун баарын англисче которгон мына бияка. Баракелде эже. Мына. Сөз жетпеген. Англисче которуш абдан кыйын да. Ага келтирип, аны сүйүп, аны жакшы көрүп, аны изилдеп. Арыстанбек Буйлаш уулунун ошол насааттарын, акыл насааттарын эже мына монтип англис тилине которуп атат. Айтматовдун юбилейине карата бир чоң эмес чыккан. Илимий китептер жыйын. Анан анын ичинде прям эпиграф менен китеп жазгам, макала жазгам, чоң макала. Философия кризиса культуры в творчестве Айтматова деген. Ошону которушуптур. Сүйүндүм аябай. Ошону мына могу жерде которуп, мына Үмүт Асанова Билге деген журналга чыгыптыр. Түркчө чыгып атат да. Түркчөдө күлтүр бунаалымынын Жеңгиз Айтматовдун эсерлеринде күлтүр бунаалымынын фелсефеси. Лилия Алкая деген адам которуптур. Ошондо ошол убакта 99-жылы жаңы эле чыккан. Анан тиги Айтматовго президент айтып калды, мен президенттин оң колу болуп иштедим да ошондо биздин. Билге деген. Билге деген журналында 99-жыл. Айтып калды, биз деген Айтматовго Иса Акунбаев атындагы премияны берелик деп. Академиктер чогулталык, бир чогулуш кылалык деп. Премияны жолу берип койбой, давайте прочитаем то, чем занимаются наши ученые. Давайте я предлагаю себя дедим. Мен ушу чоң макала жазгам, ал чыккан, ошону мен айтып берейин. Чоң жыйында деп. Чоң жыйында ошону айтып бербедимби? Анан Айтматов отурду байкушум деп угуп. Разы болгон. Мен да разы болдум. Кутуктайм Үмүт деп болду. Чоң киши да байкушум. Рахмат агай, рахмат деп сүйүнүп алдым. Демек Айтматовдун батасын да алгансыз керек болсо. Ал киши менен 2 жолу чогулдук бир жерлерде. Абдан кыйын, жакшы киши да байкушум. Эле жок. Эми эже, мынакей бул китептер жөнүндө абдан айтып кеттиңиз. Мындайча айтканда, сиздин өзүңүздүн да китептериңиз бар, жанагынтип башкаларга дагы редакторлук кылып атасыз. Бул деген аябай убакыт эже. Негизичи көп убакытты алат. Анан тиги кандидат доктордук диссертацияларды дагы ошол айтып жана жогоруда айтып өттүңүз өзүңүзчү. Ошондо мен бир топ жогорку окуу жайларда иштечүмүн деп айтып атасыз. Анан ушунун баарына убакытты кантип таап атасыз эже? Убакыт табылат. Үйүңүз да бар болду да, туурабы? Бала бакыраңыз бар болду. Бир кыз, бир уулуңуз бар, мен билгенден. Аларды дагы тарбиялаш керек дегендей, достор, жолдош дегендер бар да эже. Анан менде мындай бир түшүнүк пайда болуп атат да, эже эч ким менен сүйлөшпөй эле жалаң эле ушул илим менен эле монуп кеткен окшойт деп атам да. Андай деле ойлор туулуп калышы мүмкүн, албетте. 1999-жылы ушул жерде Махариши мектеби ачылган. Махариши мектеби ачылган, Бек Сагыналы деген. Аябай изилдеп жүрөт. Ошондо мен уулумду, кызымды ушул эмеге окуттурдум. Аны трансценденталдык медитация деп коет. Аны негиздеген Махариши Махариши йоги. Бул жанагы дин эмес. Бул куштай болгон илим, адамдын аң сезим илими. Аң сезимди кантип мен билбейм, баш оору деген экен билбейм, мисалы үчүн. Ден соолукка да байланыштуу турбайбы? Ден соолуктун бирден бир жолу, куралы. Ден соолуктун, анан аң сезимдин ден соолугу, жүрөктүн ден соолугу. Жүрөк деген сөз баягы сезимдердин ден соолугу деген сөз да. Мындай жаман жумандарды келтирбейсиң. Мисалы жаман жуман эмне? Бул деген атандашуу, же тиги көрө албастык, ичи күйүү, ревность. Эмне деп коет? Кызганчактык. Эмне деген? Анан коркуу деген нерсе болот. Мен өмүрүмдө коркуу дегенди билген жокмун. Я имею в виду, что медитация ошондой коркуу сезимден оолак кылдырат. Албетте мен кийин медитация кылдым, бирок заниматься этчүмүн да, йога, тиги ар кандай упражнениялар и так далее. Анан өзүңдү мындай бир кандайдыр бир на высоте держишь. Аң сезимди тазартуу технологиясы. Биз ар дайым кир болуп кетет да, тигини ойлойсуң, муну ойлойсуң. Тиги ой келет, бу ой келет, ошондон оолак болуш керек.
расслабление. Демек ошонун негизинде мына момундай кереметтердин баарын аны жаратып атасыз. Ошон үчүн аябай мен балдарга айтам, занимайтесь медитацией депчи. Анан эже бул балдарды тарбиялоодо бул сиздин ишиңиз тоскоол болгон жокпу? Ошол иштеген нерсе ошол балдар тарбиялаганга чоң көмөк кылат, могу иштеген нерсе. Ошол тарбиялайт. Мисалы үчүн уулум меди институтту азыр аябай сонун неме жасайт, мына адамдарга бели ооруган, бут ооруган, тяпяк ооругандарга өзү немелери бар. Еще делает из глины, сону формулада ошолор менен жылытат да, точкаларга. Китайская медицина занимается, китайская медицина. А сен болсо англис тилди бүттү, ал 10 жылдан бери Африкада жүрөт. Неберелериңиз бар эже? Неберелер бар, жакшы, барыгыга шүгүр. Чөбөрөлөрүңүз, небере чөбөрөлөр? Бир чөбөрө бар, бир жакында төрөлдү. Жакшы, акырындан. Эже өмүрлүк жолдошуңуз жөнүндө уктум эле, ошол белгилүү сүрөтчү деп. Ал киши өтө, мына ошол кишинин сабагы. Балким мен буга жетпейт болчумун. Аты жөнүн азыр унутпайм. Ал кишинин аты Абдусалам. Абдусалам агай. Абдурахман. Фамилиясы Ал жанагы Кыргызстан маданиятында Мелис Эшмухановдор менен эми бүт ошол убактагы кыйын Алым Токтомуш ошолор менен чогуу иштешкен. Шаржыз чоң китеби чыккан шарж боюнча. Ал кишинин дагы эмгектери ушундук эже. Ал боюнча өзүнчө бир кеп кылат окшойбуз. Агай жөнүндө өзүнчө бир кеп кылыңыз. Бир айтайын дегени бул кишинин чоң сабагы болду. Ал айтчы, ай жазгын, сен жакшы жазасың, жазгын деп. Мен деле жалкоомун да. Аябай жалкооп калабыз кээ бирде. Буюрса эже агай жөнүндө дагы өзүнчө ошол шарштар. Ал өзүнчө шарштарын баарын чыгарып, Кудай кааласа, бир күнү келип айтып бериңиз агай жөнүндө. Ал дагы ошол аябай чоң кыргыз маданиятына чоң эркек. Чоң, гений да гений. Өзү да ошонтойчу мен гениймин деп. Ооба, анан ошондой адамдын да жолдошу болуш эже оңой эмес да. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул мына 70-тен ашып, эже 80-ди көздөй кетип баратсаңыз дагы эл сизди талашып, тигил жогорку окуу жайына келип, лекцияңды окуп кет, бияка келип тиги акылыңды айтып бер. Мына академия, Илимдер академиясында дагы дайыма бул чакыруунун үстүндө дайыма ушундай бир керемет лекцияларыңыз менен келаткандык бул факт болуп атат да эже. Анан ушул мына нарыктуу карылык деген эмне экен эже? Нарыктуу карылыкты мындай сезе баштадыңызбы? Же баягыдай эле тиги баягы илимдин үстүндө жүрүп эле ошол мен сезе элекмин. Сезе элексизби? Анда ошол жана ойлобош керек. Карылык деген деле программа кетет да. Карылык деген карылык да. Жүрөңдөп акырындан анан ойлобойсуң, болгондой эле жүрөсүң да. Карылык жөнүндө ойлобой элем, адам кандай адам болуш керек. Бирок эже сиздин тегерегиңизде, мисалы үчүн, ошол сиз курактуулар бар да. Ооба, анан жөн эле сүйлөшөбүз, сен карылдың, мана деген сүйлөө жок. Жалаң илимий жөнүндө, жалаң бир кайсы бир Сүйлөшкөндөрүңүздөр жалаң ушул, баалуулуктар, ушул илим, билим дегендейчи. Билим, анан Кандай эже, ушундай маанай менен биз көрсөтүүбүздү соңуна чыгаралы. Келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат эже. Ден соолук каалайм. Мына көбүбүз сизден үлгү алсак болот. Ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Рахмат. Сизге да ийгилик каалайм. Саламатта калыңыздар.